5 апрелде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жаңы стадиондун курулуш иштерин текшергени барды. Ал 45 000 адамга ылайыкталган стадион 2 жылда курулуп бүтөөрүн, баасы 60 миллион долларга чамалай турганын айтты. Азыркы учурда коррупция менен күрөштөн топтолгон каражаттын эсебинен 21 миллион доллар куруучуларга которулган. Бүгүнкү күндө 21 миллион доллар акча уже бөлүнүп берилди. Бул мына ошол курулуп аткан компаниялардын счетуна келип түштү. Бирок негизги тема стадиондун курулушу эмес, жакында Бакуда кармалып алып келинген Матраимовдордун айланасында болду. Камчыбек Ташиев азыркы учурда Райымбек Матраимов 60 миллион долларга багланган мүлкүн мамлекетке өткөрүп бергенин, башкага каттатып койгон байлыктары да алынаарын билдирди. Где-то приблизительно около 200 миллионов долларов мы должны. Мурдагы күнү Матраимовдун бир кеңсесин 16 миллион долларга саттык. Азырынча ал өз ыктыяры менен өткөрүп берди. Азыр иштеп жатабыз. Сот органдары жана өз ыктыяры менен биздин эсептегенибиз боюнча 200 миллион доллардын тегерегинде алышыбыз керек. Ал бир нече кишиге кайра сатып жиберди же каттатты делген мүлктөрүн да алабыз. Мунун баары сот органдары аркылуу ишке ашырылат. Бүгүнкү күндө Райымбек Матраимов жана анын 3 тууганы камакта отурат. Аларга эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу, кылмыштуу жол менен алынган кирештерди мыйзамдаштыруу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу сыяктуу беренелер менен иш козголгон. Они крали у государства. Алар мамлекетти тоношкон. Биз көп убакыттан бери маалымат топтоп жүргөнбүз. Эми сотко өткөрүп беребиз. Сот аркылуу алардын мүлкүн конфискациялайбыз. Искендер Матраимов бул кылмыш ишинде фигурант эмес, бирок ал боюнча да маалыматтар бар. Иш алып барабыз. Он не является нашим фигурантом уголовного дела, но по ним тоже есть информация, будем работать. 22 февралда Искендер Матраимов өз каалоосу менен депутаттык мандатынан баш тарткан. Ал өзүнө жана бир туугандарына байланыштуу окуя боюнча комментарий бере элек. Бирок былтыр Көлбаев Матраимов байланышы мафия деп аталганда мындай деген эле. Клан деген жок. Клан менин бир тууганымдарым бар. Калганы эми мындайда ошол убакта иштеген убактагы балдар анын кланы болбойт деп. Так не бывает. Кыргыз бийлиги Матраимовдордун ишин коррупцияга каршы күрөштүн далили катары ысбаттоодо. Бирок буга чейин айрым саясатчылар жемкордукка каршы күрөш, андан түшкөн каражаттардын ачыктыгын талап кылган. Бул любой мамлекетте бүт прозрачный болот. Мына эмеде күрөш болуп атат Казакстанда. Алардыкы как положено мыйзам чегинде, кустеризацияны жок. Именно сот аркылуу түрмөгө барат, түрмөдөн аны возмещение ущерба болот. Мына миллиард долларды түшүрүп атат. Негизи ошондой болуш керек. Камчыбек Ташиев дал ушул ачыктыкты камсыз кылуу үчүн Матраимов баш болгон жемкордук үчүн каражат түккөндөрдүн тизмеси жарыялана турганын айтып жатат. Алымкадыр Бейшеналиевди айтар элем. Бул киши жумушка келгенден бери президенттин ишенимине кирип, анын атын сатып, мамлекеттеги эң маанилүү саналган саламаттык сактоо тармагын жалпы системасын талкалап бүтмөй болду. Туугандар, Ал тапта бул жуманын негизги саясий окуясына айланган Жогорку Кеңештин депутаты Жусуп Коргонбай уулу менен саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин тиреши боюнча УКМК төрагасы пикирин билдирди. Депутат Коргонбай уулу министрдин айланасында кылмыш дүйнөсүнө тиешеси бар адамдар иштеп жатканын айтып, аны коррупциялык иштерге айыптаган. 5 адам сотко берип, уже бүгүн заявление жазып, адвокаттар менен өткөрөбүз дейт. Өткөрсүн. Сотто доказать этсин, ал сотто мен доказать этем деп атпайбы. Мен аны 1 сомго бергем. Бирок мен адвокатым 10 000 деп коюптур. Мен аны 1 сомго баалагам. Алымкадыр Бейшеналиев болсо депутат менен соттон жолугуша турганын айтып, жооп берген. Результатов работы депутатской комиссии. Депутаттык комиссиянын жыйынтыгынан кийин текшерүүнү баштайбыз. Менин оюмча, депутаттык комиссия бат эле тыянак чыгарат. Эгерде кайсы бир фактылар аныкталып кала турган болсо, анда кылмыш ишин козгоп, жоопко тартабыз. Депутат менен министрдин тирешине президент да пикирин билдирип, Коргонбай уулунун айткандары аныктала турган болсо, Алымкадыр Бейшеналиев жазалана турганын айткан. Ошол эле учурда депутаттын сөздөрү тастыкталбаса, анда өзү да жооп бере турганын билдирген эле. Айбек Бейбосунов, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.